Bursk echkiler. Dorperli. Ne dersin? Assalamu alaikum urmatlı bizim kanalдың көрүүчүлөрү. Мекендештер амансыздарбы, кандайсыздар? Биздин каналга жаңы келгендер каттала кетиңиздер. Бүгүн биз Бишкек шаарынын өйдө тарабында. Бүгүн биз сиздерге Европадан келген асыл тукум койлорун көрсөтөбүз. Дорпер, Мерноланд, Илде-Франс, кыргыз мериносу, асыл тукум Бурsk ечкилер азыр өтө популяциясы жакшы жүрүп атат. Булар биринчи жолу тоого чыкты, тоого чыккан жеринен көрсөтөбүз туугандар. Анан Дорпер, Меринос, Мерноландтардын аргындашмасын көрсөтөбүз. Кыскасы асыл тукум Европадан келген малдар бизге кандай жүрөт, кандай өзгөчөлүктөрү бар, сиздерге көрсөтөбүз. Бүгүн айрыкча курдучный направление эмес, жүн багытында койлор кармагандар агалар болсо, биз сиздерге өтө жакшы кеңештер беребиз. Айрыкча Романовский, Меринос ушул сыяктуу типтүү койлорду кармагандарга жакшы чыгарылыш. Асыл тукум ошолорду канын күчтөндүрөйүн, өзүнү асыл тукумдаттырайын десеңиздер көрүңүздөр. Бул жактын ээси айтпай агам, мен тоого алып келди бүгүн. Мен баарынан дагы мына жерден кетким келип атат, Бишкекке кайтып. Погоданы көрүп алып. 2 жылдык чөптү кошуп берип турабы быйыл? Быйыл Кудай буйруса жакшы эми былтыркы караганда. Быйыл жаанчыл болуп, жердин баары жашыл, мал тойгон, баары жакшы. Быйылкы жайлоодой болуп турса, мал да семиз. Малдын ден соолугу да жакшы болот. Эми быйыл мынакей ошо Кургунгөй жайлоосунда бу жерде азыр Мераланд деп немецкий порода койлор бар. Мераланд, переяркалар. Быйыл азыр Кудай буйруса кошкорун кошсок, күздө туйт болуш керек. Анан мына Бурская коза деген эскилер бар. Бул дагы южноафриканский болуп эсептелет. Булардын направленияси сүт багытында эмес, булар эт багытында. Булар баягы өзү жаратылышы ушундай. Өткөн буттары кыска болгондон аябай эттүү болот экен, сөөктүү эмес, биздин эскилерге окшоп. Анан бу жерде Илде-Франс деген кой бар. Койлор бар, жүрүңүз, басып. Андан бери 5-6 алып келгенбиз. Эмесин көрөлү деп. Бул Мерноланд, Илде-Франс танкарунный койлор, Булар биздин кыргыздын жана мына Меринос породаларына караганда булар аябай жүндөрү тоңкүй болот экен. Анан өзгөчөлүгү танкарунный плюс эт багытында. Бул эт багытында, анан бул өздөрү биздин Мериносторго караганда чоң болуп, крупный болот экен. Мынакей азыр мына Дорпердин ар жагында бараткан ошо Мерландын переяркасы, ошо кыргыз айтканда токтусу. Күздө куутка койсо жарай турган, Биз азыр эле куутка койдук, азыр бир 10 чактысын качырдык. Күздө эме кылайлы деп. Мына ушул токтулар. Келиң айтпай ага. Но баштары розовый болуп турган ушул Мерноланд да. Ошолор Мерноланд дегендер. Ушул жерде азыр 60 баш бар. Мына 60 баш. Токту. Мунагусу уже Меринос артындагы. Бул Меринос, бул Мериностун өзү. Биздин местный Меринос бул. Мен бул местный Мериностуга Дорпердин кошкорун койдум. Ошодон тетигинде көрөдүм, агалап карап баш болгон. Тетигинде ошол энеси Меринос, атасы Дорпер энеси. Айырмасы эмне болот экен бул? Эми бул биринчиден мунун эң эле жакшысы козулар аябай тың болот экен. Мисалы үчүн бир туугандан кийин 1 саат 2 саат бүттү. Ал карап да койбойсуң, өзү эле энесине ээрчип келе. Дорперге окшоп тез өсөт экен. Тез өсөт экен. Анан ушу былтыр дагы
Emelerge koyup көргөнбүz. Жанакы Романовскийге. Эми Романовский менен кимдир бирөөлөр аябай жагат болуш керек. Мага көп мындай как ветеринарный врач, как специалист ичинде эмеси эме болбой аткан, бирок Дорпер менен Мериноску жакшы болот экен. Дорпер Меринос. Дорпер атасы Меринос баласы мына караңыз, козулар мынакей. Мына 1,5 айга жете элек козулар мына. Тетиге турган алаларчы. Той ет багытына жакшы колдондуңуз. Тез процесс тез болуп мындай адам күчү көп эме болбойт экен да, мындай карап ухаживать этип жок. Туулду 1-2 саат, 3 саат жакшылап карап койсоң бүттү. Андан кийин өзү ээрчитип өзү. Ана ошол бардыгы ошол кече апрелде туулган козулар. Апрелде туулган атасы Дорпер, энеси Меринос койлор. Как? Ошолор бар. Танкарунный слабыйлап кетет экен, а? Ичине эмерээк болуп кетет экен. Ошондо. Мына ошо энелери мына алдыңкы бараткан 3 энелер ушу Меринос, козулары ушулар. Эгиз тууду быйыл. Азыр бул жерде биздин негизги көрсөтүүбүз мына бурский эчкилер бар. Булар дагы сатыкка бар экен. Баасы келишимдүү түрдө булар. Кандайсың? Асыл Сен тукум. жаман каршы дейт го билени. Кандай жакшы ден солук? Кандай жакшы иштер жакшы. Машка. Машка, Бер тосуп коюңузчу. Кел бер, кел. Мына бурский теке. Эмеми? Бул Грозный, а? Бул Грозный. Кел. Төр. Бурский текелер. Мына бурский текелер. Машалла. Бул эми азыр ошо эчкилер менен чогуу жүрөт. Булардын особенности ушул мындай бойлору кыскараак болгону менен ушу Дорперге окшош эле да. Бутту көрсөтөлүчү. Бут эмне дейт? Буттары кыска болгону менен өзүрө мындай эттүү болот экен. Эттүү болуп карабайсың мынакей. Койдой эле эмеси. Салмак экстриери мындай. Машалла. Грозныйды экинчи жолу көрүшүп атам мен. Мына эчкилери, алдыда Занинский эчки менен салыштыралы. Занинскийлер эми бул аны рекламаны деле кереги жок. Мына ушу бурский эчкилер мынакей. Быйыл булар тууганда эле эгиз туйт экен. Негизи эчки эгиз туйт, бирок булар да сөзсүз түрдө эгизден 3төн туугандары болду. Мынакей. Мунун да 2 улагы бар ушу. Мына кече апрелдин 10-да 12-синде тууган улактар мынакей. Айтпайбы, бул эми бурскийдин неси жакты? Биз эми мунун несинди колдона алсак болот өзүбүздүн эчкилерге? Булар эми тез жетилип атпайбы? 1 жылда 2 жолу тууп атабы? Эчки дейли. Анан тез жетилип, анан булар биздин эчкилер кандай салмагы көп болуп, эттүү болуп атпайбы? Эттүү болот, анан аябай жоош болот экен булар. Биздин эчкиге окшоп тарынары бери чуркап кеткен жок. Жоош, кой кандай болсо ошондой карабайсың мына. Кой кандай жүрсө, эчки ушундай жүрөт экен. Бизге аябай выгодный болгудай булар. Кулактары да узун, мындай бачкообразный экен, а? Жок, алар мындай карабайсың, мындай кыргыздар айтмакчы тоголок болуп. Мына 2 улак эмизип жүргөн эчки, мындай көрдүңбү? Эттүү. Эми мынандай эле кара, мына берки Занинский. 2 улак эриткен арык деген кара. Көрдүңбү, айырмасы ушуда турат. Дорперлер да. Так, туугандар, азыр биз дагы бир рет суроого өтөйүн. Неме бурский эчкилерди өзүңүздөр түшүндүңүздөр, булар эт багытында асыл тукумдуу, жоон, тогу. Самый каламды, мындай эчки окшоп качып бир жака секирбейт экен ушу. Кой кандай болсо, ушундай жал жүрөт экен. Мына көрүп атасыңдар. Мына жүрөт. Бул бурский эчкилерден баасы келишимдүү түрдө тандап алса болот. Муну негизи ойлонуштуруп көрөсүздөр, Может, мынакей жакшы эчкилер болнакей. Машалла. Аркы тиги эмеде туулган эмелери, улактар мынакей, көрдүңбү? Булар андык мынау сатылбайт дейт. Эгер асыл тулдукла колдонсоңуздар, мындай бериңиздер деп сүйлөшүп көрүңүздөр. Бурский эчкилери колго өтө жоош. Булар күздө келген. Азыр жайлоого чыкты, экспериментизадан өттү. Суукту кандай көтөрөт экен? Чүйдүн суугуну, нымдуу суукту. Суук булкту көп эме болот. Единственное ушу буларды өзүнүн описаниясында турат. Таза суу ичиш керек депчи. А так любой мына ушу азыр эме буякта эмне болсо ошонун баарын жейт экен мынакей. Так, мына бул бая биз айтып аткан Мэриландтар мынакей. Ошол биздин азыр чоң койлордой. Болбосо мына эми тиш жарды 1 жашка эми толушту. Так, ушулардын өзгөчөлүгүнө токтололу. Так, танкарунный Мериностон жогору деди мына. Жок, булардыкы аябай тоңкуру болот экен. Жогору болот экен. Анан эми азыр бизде малый количествода, Кудай буйрса муну опыт кылып атабыз. Могу и кулактары узун, бойлору узун.
Bunu Pardovаяға Европадан барып көргенде қошқарлары как арашандай чоң деген, а? Жоқ, қошқарлар теге эмеде турбайбы. Ал жақта бар. Бақы уже мындай 4-5 жашқа толғандар өте чоң болады екен ғой. Мындай өзі қорадан барып қозыларды алып келген да, тура? Мынандай азыр бирөө бар 127 килограмм болуш керек. Кече 40канда тартып көрдүк 127 килограмм. Эми эң жакшысы карабайсың мынандай бир шудуңдап качып кетпес мына мериносу деле биз мериносторлор жоош дейбиз, булар андан өткөн жоош болот экен мынача. Токту туугандар. Мына баары 1 жаш баары. Кулак узун экен, а? Кулак узун. Булар чоң болот. Булар эми азыр туу элек да. Булардын эмеси боюнча, мына, например, биздин жанакы мериностор бул уже 2-3 тууган го. Аркы токту көрдүңбү? Кыркылган нерсе чоң болуп турат. Мына-мынача. Мына болуп турат. Бул Кудай урса азыр тууганда баягы булар дагы чоңоёт. Мына басып кетти. Бул дорперлер мынача. Ургачылар. Бул дорпер. Менимче Илде-Франс менен Мериноландты биздин мериносторго как жаңы кан, таза кан катары колдонсо болот экен да. Болот. Каны алыстар бири-бириге түшүп келгенде өтө жакшы төлбөрөт дейт го. Эми научный эмелер кичине эме болсо керек, биздики баягы чисто эле народный селекция болуп атпайбы? Мунун изилдеп көргөндө обязательно эмеси болот, кирет да, алардын жүнүнүн уяңдуулугу, эмелиги сөзсүз түрдө өтөт да. Мисалы үчүн буларга азыр жанакы эмени койсок, мериносторго тиги Мерланддын кочкорлорун койсок, ошондо 50% өткөндө дагы тигилердики 0,12 микрон деп атат, тиги Мерланддардын жүнүнүн эмеси. Тоң эме уяңдуулугу. Эми ошодон өтсө, конечно, эме улучшение болот да. Жаккан жагындай сөк, сулуулугу, экстерьерде өзгөртсө керек деп ойлойм да. Да, кеп сулуулукта эмес, кеп таза кандуулугунда да. Таза кандуулугунда, анан ошо эң эмеси буларды биздин мериносторго караганда чоңураак болот экен. Чоңураак эмес, чоң эле болот экен да. Мындайча айтканда, мындай асыл тукумдуулук катары биздин мериносторго колдонсо өтө жакшы. Колдонсо жакшы болот, болуш керек. Потому что мен эми азыр коюп атам буларды кочкоргочу. Азыр бул эл өздөрүнөн эле Мерланддардан койдум. Эми бул коосун алгандан кийин эмдиги жылы возможно мериностун кочкорун коюп көрөбүз. Или мериносторго булардын кочкорун коюп көрүшүбүз керек. Больше всего бир 10 койго ушундай кылам, буга мериностун кочкорун Мерланддарга коюп көрөм. Кандай коздар чыгат. Анан Эсенбек ошондо да бир колуң бош болсо келип көрөсүң. Эме кыласың мына. Кече кыркылып калганын кара. Мына казымда бой өзүң эле мындай чисте кырпер. Жүндө өзү таштайт дегени чын. Муну аз көрдүк. Бул башка тема. Самалина ичиде өшөтүп атат. Бул өзү таштайт. Мунагы мына койтур. Кетти мына, кет. Жоган экен. Мериноланд. Мериноланд. Ушуларды кара мынакей. Токтулар. Токтулардын ошо. Жүнү кыркылгандары. Жүнү кыркылгандары. Муну сунуштадык. Мындан туугандар Вайдан Антоновкада короодо кочкорлору бар. Ургачылардан сатыкка болобу негизи? Эме Мериноланддан жакшы любительдер болсо, конечно, мага ошогон пароданы өтөм деп действительно алгандар болсо, кантип сатыкка койбойбуз? Сатыкка коебуз да. Бир жакындан көрсөтөйүн. Мунагы Меринос, өзү Меринос. Мына ошо мына кетип аткан Мериноланд. Болду, калганы бүт Мериностор. Мериностор. Короодо Илде-Франс менен Меринос бар. Азыр бу жерде деле бар Илде-Франс, көрсөтөм бирөөнү. Тагыраак айтканда Мериностун кайсы экен Илде-Франс? Илде-Франс бул французский Меринос. Берке бул эмеге караганда, Мерландка караганда Илде-Франстар кичине мындай тоологураак болот экен, кыскараак болот. Дорперге окшош. Аны кочкорун көрсөттүк бул дейт. Мына ошол азыр баары жайлоодо. Колго карабайт. Мынакей. Кыскасы бардык эле дорперлерден деле сатыкка болсо керек эми уруктукка, Болот, баары болот. Бул жаң бурский эчкилерден карап көрөсүздөр. Эчкилердин оңдогону. Ошо бурский эчкилерди мен ошо казаводстводо иштегендерге эмеге предлагать этилем. Аябай жакшы болот экен. Мындай баласак, туугандан кийин эле ушу өздөрү эмизип, өздөрү карап, анан жоош мындай эмелерге эчки окшоп кычкычуктан өтө калбай. Ушундай эме болот экен. Сиз койчуңуз айтып атты эле, гисардын козуларын эмизип жүрөт деп. Мынакей мен айтып сага. Эчкилер. Мен өзүм мунун
Бұл не, любой эле мисалы Жоқ, жоштугунун касиети ушул экен. Мына каякта жүрөт. Баягы эгер жагып кетсе бала кылат экен, эмиз жүрөр экен да. Кадимкиде эле эмизип, ээрчитип, издеп жүрөт жанында эле. Гисар козунун энеси аяктакта уже өлүп койгонбу? Жок, Гисар козунун энеси эгиз болуп бирөөсүн карабай койду да. Бирөөсүн эмизбей койгондо буга биз кыргызча айтканда телип койдук. Мына могул жакта жүрөт. Ошону эмизип, ошол. Ушуну ногу жалгыз эчки улагы жалгыз экен. Ошо эмеси. Шерик кылып туруп, Ошол энеси ошо эмизип жүрөт анан. Алдында. Дайым ээрчитип. Ошол энеси анан. Эме экен, бир эмсе сонун болот эле токпу дейм. Бул берке эгиз козу болчу бирөөсүн эме кылбай коюп, анан ошону ээрчип эмизип жүрөт. Ошо энеси ошол. Экөө чогуу жатып, чогуу турат. Вот. Бир эле күндө алып кетти. Уже жоштук дең, теке барбы? Текелер Грозныйды урукка колдонсо болобу? Грозный ылдый карап кет. Жок го дейм. Грозный тетигинде жүрөт, чоң теке Курский. Дагы башка теке барбы? Дагы бир теке бар эмес бирок ана. Тетигинде токол текеби? Калып калыптыр. Алда чоң теке, Бурс. Калуучулар болсо, ошо Бурский эскилерден дагы сатыка бар, улактары бар, эчкилери бар. Анан ушу жанагы Меринос кармагандар болсо, ушу Мерландтар бар, Илде-Франс бар. Мен ушу Пардой Абдыраимович экөөбүз ушу былтырдан бери, былтыр эмес, мурдагы жылдан бери ушу бардыгын алып келип, ушу опыт жүргүзүп, башка кылып, эмелерин карап көрүп атабыз, Кыргызстанга кайсынысы ылайыктуу деп. Ошонун ичинен ошо мынакей көрүп атасыңар, эменен жүргөндөрүн, дорперлердин аябай жайытка жакшы экен, жоош. Дорпер баягы ысыкта дагы ысыкты жакшы көтөрөт дейт. Оттой берет дейт, токтобой. Эч эмес жогу. Мына өздөрү жүн таштайт. Негизи түшүндүңүздөр туугандар. Илде-Франс менен Меринос коюбарлар сүйүп койлорго койсоңуздар болот экен. Өзгөчөлүгүн айттык. Эми дорпер кармагандар же болбосо дорпери жокторго дорпер кошкор алса эмнеге колдонсо болот? Менимче Романовскийге өтө айтат окшойт. Эми Романовскийге эме болот экен, аны мындай жайытка кичине кыйыныраак болуп калат экен. 2-ден 3-төн тууганда бир козусун эмизип, бир козума көп болгондочу. Мындай столовый периодто кармагандарга аябай эле жакшы да. Эмне дегенде? 3-төн тууйт, 2-ден тууйт, ал адашпайт. Мындай биз 15 койду эле уже 30 козу менен кое бергениңде адашып калып, бир козусун эмизбей коюп, бир козусун эмизип ушул кыйнап койду. Мен ушул кыйнады. Былтыр. Жайтта ошо 3 туугандар болот экен. Экөөнү эмизет, бирөөнү эмизбей коет. Ушул жагы кичине элек болду. Бирок плюс жагы дорперди койгону Романовскийге. Бизге Кыргызстанга менимче Романовскийди чистопородный кылып кармаштын кереги деле жок окшойт, анткени этти өтө аз берет экен да. Этти көбөйтүш үчүн дорпер кошсо болот экен. Мынакей атасы дорпер, энеси эме Меринос. Кетти мына. Мына кетти. Кыскасы бул жерде эчки, анан 3 парада койду. Сатыкка койду. Эмени көрсөтө албай атпайбы сага? Кайсыны? Илде-Франсты көрсөтө албай атпайбы? Илде-Франс аз көрүнөт ал дагы. Ал бир аз бачкообразный болот, Илде-Франстын туугандар ылдыйда кочкорлору бар. Илде-Франстын өзгөчөлүгү ал дорперге окшошураак, бирок жүндүү, танкорундай. Бирок ал Меринолатка караганда тез жетилип, процесс тез жүрөт, эт багытында иштесеңиздер. Анын кулагы кичине эмерээк болот. Кулагы Меринолатка караганда кыскараак, мен көргөм былтыр келген. Мына кулагы. Мына наркысы ушу Илде-Франс мына. Кайсысы? Мына болбу? Мына бараткан, ушул Илде-Франс ана. Илде-Франс. Бул Мериноланд. Мына Мериноланд. Мына кулагы узун шалпыйгандар Мериноландтар. Мына кыркылган бар Мериноландтар. Илде-Франстан бизде бир 6 эле баш бар. 6 баш бар, 2 кошкор бар. Ох, машалла. Булар биздин жанагы местный эмелер просто экспериментке келген. Аталары эмеде жанагы дорпери. Мына биз ушу местныйлар. Мына бараткан эме мына Илде-Франс анакей. Көрдүңбү мына? Мына болбу? Ошо токту. Ошо Илде-Франс. Бул уже Меринос. Мына койду кантип кармайм, Кайсы койду туш керек? Кызыл койду.
Аны кейін көрсетеді. Мынау не мынау розовый? Ошол атасы деме. Деле жанакы. Илде Франс. Дорперден тууган койлор ушундай тууду быйыл. Ох, мына бурскилер эми өзүнчө бөлүндү. Бери айдасынчы. Булар өзүнчө кетти. Бурскиячилер өзүнчө кетти. Бери тоской бери. Хош. Бурскилер сатыкта. Мериноланд менен Илде Франстар сатыкта, Дорперлер сатыкта. Мына бурский казалар көрүп атасыңар. Мына өтө сөз жок. Текен бир келди го. Текен бир келди. Келди ошо. Эки чоң теке бар экен да бул жерде бурский. Чоң теке бар. Машалла. Улактары. Тетигине козу. Эмизе өтө спокойный. Айда бери. Машалла. Келчи Грозный. Biz yani video жыйынтайбыз, кошумча суроо болсо, мына айтпагага байланышасыздар, чаласыздар. Эми биз багы күрдүчү направлениедеги койлорду дагы чоң кочкор коюп, жаңы кан коюп, мисалы тууганчылыкты кылбайчы. Кылдайбыз го. Мериноско деле булар жанакы эки порода менен Европадан келген. Ошентип кылдаса болот экен да. Конечно. Жакшы шанс. Бирок азыраак санда экен калбай калгандар өкүнүп калат окшойт, башта жетишпей калгандар. Эми малдын пародасын көбөйтөм дегендер ал акчасына карабайт да. Ал мал эми бир эле күндө мынанча прибылап келе койбойт. Малдын бир өзүнчө убактысы болот. 1 жылдан кийин, 2-3 жылдары мүмкүн анан бүгүн алып келдиң эртең эле ал тууй коюп эле эме кылбайт. Биз андайга чуркап пайда табайын деп аткан жокмун. Биздин негизги милдетибиз Абдырайымов Пардабай ака негизги милдетибиз ушул Кыргызстандын элине, Кыргызстанга ошо бир жакшы таза кандуу малдар келип калса, келечекте пайдасы тиет деген ой. Ал бүгүн эле пайда таап башка кылып деген ой жок. Мына бурский казак аякта бар. Биз ушу аз санда. Мына ушуну көбөйтсө болот. Мына бул жүн багытына мына Мериландтарды көбөйтсө болот мынакей. Анан баягы мамлекеттен жардам сураган жокпуз, башка кылган жокпуз. Биз өзүбүздүн чак-чамагыбызга жарата ушинтип мына 50 баш Мериланд тап келгенбиз. Европада мындай алып келиш оңойго турган жок. Оңойго да турган жок. Анан бул риск да. Риск. Бул эртең не болот экен эмес, эртең ушул малдын Кыргызстанга жайылып калсын, башка болсун деген ниет менен алып келгенбиз. Кудай буйруса жакшы эмелерин берип атат. Дагы 1-2 жылда көрөбүз, көп эмеден чыгат болушубуз керек. Мамлекетке деле айтсаң болот, мамлекеттен эчтеке сураган жокпуз. Биз только өзүбүздүн личный сбережениябыз менен шуларды жасап атабыз. Эртең июлда 3 жыл борот, 3 жылдан бери катуу алектенип келтирсиңер, асыл тукум менен. Кудай буйруса, баары оңунан чыгат. Баары оңунан чыгат. Ал ишиңиздерге береке. 3 күндө, 1 күндө, мисалы үчүн мына Советтер Союзунда 44-нчү официальный порода деп, койдун пародасы, алайский порода чыккан. Профессор академик Ботбаев деген чыгарган. Ушул киши, ушул алай породасы 22 жылда чыгарган. Охо. Бул баягы грубошерстный болчу. Эмесинин узундугу, жүнүнүн узундугу 30-33 сантиметрге чейин жететтүү болуп, мына Карабалтадагы коверный завод ушул койдун жүнүн ылайыкташтырып салынган болгон экен Советтер Союзунда. Эми ал койду да жоготушту. Эми азыр жана Чоңалай районунун Кашка суу Юкос деп коюшат. Ошол жерде 2 коро кою бар дейт, калганы калбай калды дейт. Мына ушундай койлорду көбөйтүш керек болсо, баягы рыночный экономиканын шарапаты менен андайларды жок кылышты. Мына биздин деле мына Мериностор не деген канча миллион бир 9 миллион беле 8 миллион кой бар болчу Советтер Союзунда. Мериностор. Эми бүт баары жок да азыр. Аз эле чисти Мериностор аз эле жерде калды да. Ошодон эми баягы кичине элге пайдасы алып келгенбиз, эл көрсүн деп. Мен бак көрбөсө эл эмне болгон кой деп берет экен да. Мына, например, мына кыркылган кой мына. Нак өзүнүн полный физиономиясы көрүнүп турат, мына Мериландтын. Мына ушул жаңыдан тишеди, тиши жаңыдан чыккан. 1 жаштагы эме.
Gördün mü? Çoğunluğun kara, emesin kara mınaki. Buna bugün kaçası? Gelgende bir ay oldu gördün mü? Et alganını. Semiz yakşı mınaki. Öte jakşı. Anan bugün Allah'a erten payda tamam degen niyet çok. Bizde şu gelecekке payda istegen. Şu Pardavay Abdurrahimov Nazirovich Virişke aytadi. Ne kadar ap kelebez bayka dep ap kelip şu. Mınaki. Bu hazır satılsa da jıl kiresinde elе akta olsa gerek Avrupadan kelgen. Joq ala gep men de aytayın. Gep aktaganda emes, gep payda tapkanda emes. Gep gelecekte payda istege turgan nerse. Men uşu Merinos кармагандарга bir şans boltat deyim da. Bunday kimde var mesela Avrupadan kelgen ушундай tan karunlu, taza kan, же болбосо жаңы kan. Эми Эсенбек Кудай буюрса кыргызда эле ушул бойдон төрө бербейт да. Мал чарбасында өнүгөт. Асыл тукумдук өнүгөт. Азыр элдин баары жөн кой кармабай, асыл тукум кой кармап калышты. Азыр ушуга Ошо баары аракет кылып атат. Ошондой аракеттин бири да бизде. Эми мынакей Кудай буюрса ушу мана азыр бияди ушу 60 тигиден 50 болсо 60 70'te şu Maryland ilde Frans var. Ben günün büt çoğultu addeline alıp janakınday emelerge bir süleşip göreyim diye otam. Janakı voyloşnik emeler jasagança gün başka zaman. Bunun gününden janakınday fetir şilepa jasashatkanda Avrupa'da. Anladın mı? Maga Avrupa ne jagat? Avrupa'da çarbalar o murun ele kolu karmaганга жеңил, процесс тез жүрө турган, канчалык кармасаң дагы биз үчүн выгодный вариантты качан эле ойлоп табышкан да. Ошон үчүн Европада бул асыл тукум чарбадан келди, ито документтер менен, короодо документтер турат, өз көзүм менен көрдүм. Асыл тукумдан кандай мындай илгертен бери жакшы кочкор коюп келип, баары документ менен болуп, кыскасы мындай кылданган. Көрүнгөн кочкордон качкан эмес. Значит, тазаган десек болот да. Асыл тукумдуулукка Мериноско жүн багытында койлорго колдонгону бир шанс. Дорпери дагы өзүңүздөр уктуңуздар. Дорпериңиздер болбосо хотя Романовский барларга бир жакшы шанс да Дорпердин кочкору дагы. Бурскийди так айттык. Өтө жакшы. Бурскийди. Ошол казаватторго бир көрсө эме болсо мен лично ушундай маратам булар аябай мындай. Мага эмеси жакты, эң жакканыма карабайт. Койдой эле жар, эч бир мындай ары бери качып, бир нерсе жабыш. O любой нерсени жей берет экен. Оттандаган деле билбейт го дейм. Эми ал Бурскийди мен дагы карап чыктым. Көп чөптүн түрүн жейт экен. Жок, эт багытында сен баягы эчкини сойсоң, кабыргасы эле чыгат го, буларды эми көрүп атасың да. Эмедей бол толук болуп, жакшы болуп ушу эмеси болуп атат. Кудай буйруса жакшы болот болуш керек ушу. Анакей, ана кара. Жап-жакшынакай эле жайылып, чоп-чоп ушу кой менен эле чогуу жүрөт. Занинский бул жөн эле жүрөбү? Арылат. Занинскийде экспериментке. Дагы ошол Бурскийге кошомун деп келгем. Ошон үчүн Бурский жүрөт. Азыр эми булар күйгө келсе ошо Бурскийден качат да. Просто баягы бир поток улак алып көрөйүнчү, тукум алып көрөйүн бир поток. Занинский менен эменин ортосунан кандай чыгат экени. Бурскийдин ортосунан. Мясомолочный болуп калса керек. Эми көрөбүз. Анан менде азыр бир убактым болсо көрөбүз. Мен былтыр Питал эскилерди бар да, улактар, кулак узундарчы. Ал основной атар менен жүрөт. Койлор менен. Мен ошолорго да быйыл эмелерди коюп көрөйүн деп атам. Баягы эскидей болбой, эски койдой болуп, семиз болуп, эти көп болуп калса жакшы да. Булар тез өнүгөт, тез эме болот. Ошондой бир опыт кылып көрөйүн деп атам. Анан көрөбүз анан да, Кудай буйруса. Быйыл ошол бурскилердин текелерин ошол жанагы Питалдын эмелерине коём эле. Жүрүңүзчү, битал, полу биталдар, а? Болду. Ошол жака короого чоң гисар койлорун алынып артыр. Көрөбүз. Бул жагын өзгөчөлүгүн айттык. Номерлерге байланышып бериңиздер. Кошумча суроолор болсо бересиздер өзүнө туугандар. Болду.